Бүгүнкү күнү ошол жалпысынан акыркы мурункудан мыйзам өзгөрүп 7%дан 9%га жанагы шайлоо кодексине өзгөртүүлөр киргизилген. Эми мындай логикага алып карасак, чынында мындай процесстин жүрүшүндө негизи партиялар укрупненияга келиш керек. Бирок бүгүнкү күнү албетте бизде ушул партиялык система анчалык деңгээлде мындай батыш тарапка караганда андай өнүккөн эмес бизде. Буга дагы менимче убакыт керек. Ошондон улам бизде ошол мамлекетте кандайдыр бир тең салмактуулукту, бирдей мүмкүнчүлүктөрдү жаратуу максатында биз Жогорку Кеңештен бир топ депутаттар ошол Кыргыз Республикасынын шайлоо кодексине ошол жанакы партиялардын ошол парламентке өтүшүн жанакы 9 деген пайызды 7%га чүрөйлү деп демилгелеп бүгүнкү күнү ошол Жогорку Кеңештин сайтына илдик. Менимче ушундай бир өзгөрүүлөр менен биз бардык партияларга бирдей мүмкүнчүлүк жаратабыз, бирдей ошол кандайдыр бир атаандаштыкта жаратабыз деген ниет кылып атабыз. Жана ошондой деп ойлойбуз. Ошону менен бирге жалпы кандайдыр бир ошол партиялар көп келсе парламентке бул атаандаштык болот албетте. Мындан сырткары парламентте да бизде ошондой мурункусунда 6 партия келип, билесиздер, ошол 6 партия деле жаман болгон эмес. Анткени бир топ бөлүгү коалициялык көпчүлүктү түзсө, ал эми кандайдыр бир бөлүгү коалициялык азчылыкты түзүп, оппозицияны түзүп, ошол жанакы орусча айтканда система сдержек противовес деп коет. Тең салмактуулукту сактап, бир ошол демократиялык принципти кармануу менен бир чоң бир жакшы ийгиликтерге жаралат деген ниетте ошол мыйзамды демилгеледик.